1,5 жаштагы Али Алымбеков кандын рак оорусу менен жабыркайт. Бул диагноз ага былтыркы жылдын сентябрь айында эле коюлуп, бирок толук жыйынтык декабрда чыгыптыр. Андан кийин эле балдардын онкологиялык ооруканасына жаткырылып, бир нече ирет химиялык дарылоодан өткөн. Бирок Алиге анын эч кандай шыпасы тийген эмес. Биз төрөлгөндөн баштап эле вес кошкон жокпуз. 1 айлыгыбызда эле 200 грамм эле коштук. Анан 1 айдан кийин эле судур эгиси кармап калды, ыйлап эле. Судур эгиси кармап калды. Анан буга чейин вес кошпогонун мен ошо неврологический оорусуна байланыштырып жүргөн болчумун да. Эч кандай вес кошкон жок, арык, ай сайын бала негизи 1 килограммга чейин кошот да. Биздики болсо 200 грамм, 150 грамм ушундан эле кошуп туруп алды. Ошол боюнча эле жүрдүк, билбей эле. Анан билгенибизге ушу сентябрь айынан баштап билдик. Анара Айдарбекованын айтымында Али 2 айлык кезинде эле неврологиялык жактан ооруп баштаган. Бейтапканага көрсөткөнү барганда дарыгерлер анын башында суу бар экенин айтышып, андан сырткары жүрөк кемтиги жана көк боорудагы жабыркаганын аныкташкан. Ошондой эле кээде бөбөктүн дене табы көтөрүлүп турат экен. Андай учурларда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылат. Ал эми баш мээсине кычкылтек жакшы жетпей калгандыктан баланын аң сезиминин өсүшү дагы артта калыптыр. Көк боорунун чоңойгону баланын шишип турган курсагынан эле билинет дейт эне. Негизи адамдыкы 5 сантиметр болсо, азыркы учурда баламдыкы 17 сантиметрда, 3 эсе чоң болуп атат. Ошол жактан 8 сантиметр экен деп айтышкан. Анан гематологко кайрылга деп. Именно ошол убакта эме болуп калды. Пандемия башталып, жолдор жабылып 2 айдан кийин ошондой болуп калды. Анан бирок ал жактан айтышкан, врачта жакшы болуп кетет бул депчи. Ал эч кандай коркунуч жок, көк боорунун чоңойгону коркунучтуу эмес деп айтышкан да. Анан биз да ошол менен жүрө бердик. Учурда ооруканага бат-баттан каттап калган эне бала Бишкек шаарындагы туугандарынын үйүндө убактылуу баш калкалоодо. Анара Айдарбекова Али боюнда бар кезинде эле жолдошу менен 2 ажырым жолго түшкөн. Учурда 28 жаштагы жалгыз бой эне Алиден бөлөк дагы 6 жана 3 жашар уул кызын өзү карайт. Ал эми жолдошу акчалай жагынан жардам бере элек. Буга чейин Токмок шаарында батирде күн кечирген үй бүлө бардык каражатын дарылоо курстарына жумшап койгон. Акыркы жолу алар 1 жума мурда эле химиялык курс алып чыгышкан. Андан дарыгерлер тез арада чет өлкөдөн операция кылып, сөөктөгү чучукту алмаштыруу керектигин айтышкан. Негизи Турцияда $70.000 экен. Эгер донор өзүбүздөн болуп калса, бир туугандан алат экен донорду. Анан $65.000 болуп калышы мүмкүн. Эгер донор туура келбей калса, ал биздики $100.000 чейин барышы мүмкүн да, башка донор издегенге туура келип калат. Ошон үчүн бардык кыргыз элимден мындай өзүмдүн акчам жок болгондугуна байланыштуу. Учурда эч жерде иштебей балдарын жалгыз баккан эне элден жардам сурап кайрылууда. Кичинекей Алиге кайдыгер карабагандар атайын ачылган банктык эсептерге каражат которо алышат. Ошондой эле толук маалымат алуу үчүн Инстаграмда Алиге жардам аттуу баракча дагы ачылган. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС.